Жакшы тема. Көк диплом, кызыл диплом. Көк диплом, кызыл диплом. Бирок элдер түшүндү. Диплом алыш маселе эмес экендигин, билим алыш маселе экенин элдер түшүндү. Мындан 20 жыл мурун эптеп диплом алып коелу Жок, эптеп деш керек. Нурзат, билесиң, мен буга кандай карайм? Диплом алыш деген бул аябай чоң түйшүк. Бул сенин жеке жоопкерчилигиң. Бир дипломду алыш үчүн сен 4 жыл, 5 жыл күндө бир университетке каттап, 3000, 4000 саат алыш бул эмне деген эмгек. Бул сенин туруктуулугуң, бул сенин жоопкерчилигиң, бул ар бир предметтин основасын, өзөгүн билип алды деген сөз. Бул маанилүү нерсе. Чын эле диплому жок эле, тарбиясы жок эле, ооба, болушу мүмкүн. Бирок исключение деген нерсе болот, мисал келтирип атышпайбы? Илон Масктын гана диплому жок, анан Эйнштейн. Ну, вы же не Илон Маск и не Эйнштейн. Мы простые смертные. Биз барып университетке окуп, диплом алышыбыз керек. И андай адамдар аз, 7 миллиардтан ашы 8 миллиардка жакын адам болсо, ошонун 5% гана деп жүрүшөт, көргөзмө боюнча лидерлер. Калгандары по Фрейду толпа, серая толпа, мындай жылмалап айтканда. Ооба. Ошон үчүн диплом алуу бул маанилүү. Бул сенин жеке көрсөткүчүң. Канчалык жөн гана баруу эмес, ошо лекцияларды угуу, түшүнүү, усваиваемость материала. Ошон үчүн маанилүү. Бирок дагы бир жагын айта кетишибиз керек. Университетке барып диплом алып коюу эле көрсөткүч эмес. Адам өзүнүн үстүндө өзү иштеткенди токтотпош керек. Болбосо университетте окуган адамдардын бардыгы лидер болуп ийгиликтүү болбойт беле. Жок, алардын ичинен ким дипломдон сырткары, жогорку окуу жайдан сырткары иштесе, ошолор ийгиликке жетишкен болот. Ошон үчүн дипломду жокко чыгарбаңыздар. Экөөбүз Илон Маск болбогондон кийин, Эйнштейн болбогондон кийин өзүбүзгө реалдуу баа берели. Университеттердин дипломдордун баасын түшүрүүгө эч качан болбойт деп ойлойм. Биздеги Тангенс, Катангенсти мен колдонгон жокмун дегендер бар. Бирок дүйнө таанымды кеңейтүүдө, кайсыл бир деңгээлде бир нерселерди түшүнүүдө, ошонун баардыгынын бул пайдалуу да. Анан демек, ал мага кереги жок, бул мага кереги жок дегенибиз менен негизи эле жашоодо сен азыр айткандай бир сабакка бир жактан барып алдым эле, эмне керек экенин билген эмесмин, бирок керек экен деген сыяктуу. Дүйнөгө ачылганыбыз аябай маанилүү да. Биз эмнегедир ушунчалык билимди анан азайтып, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү азайтып, ушундай бир сезилет да, бир түйшүктөнүп эле бир жүргөнсөкчү. Анан чет жерди карайсың да, башка элдерди карайсың, канчалык эркин болуп, мындай сабактарды алып, канчалык китептерди окуп, университетке барып, дүйнө кыдырып. Мен айтам да, элдер космоско учуп атат. Биз ким эмне кийди, кимге тийди менен элекпиз депчи. Ошо кантип ушул нерседен? Эми бул биздин экономический абалыбыз биздин үстүбүздөн басып турат да, чындыгында. Картошкага акчаң жетпей атса, нанга акчаң жетпей атса, каяктагы дипломду билесиң? Кээден быттан алгандачы, ооба, мындай жагы бар. Бирок деген мондай да, Нурзат, биз ушуну такыр эле унутуп калабыз. Эмне үчүн баягы өзүңдүн баалуулуктарыңды, түбүңө кайтуу, тарыхыңды билүү маанилүү дегенде биз көчмөн калкпыз го. Кыргыз элине бактылуулукту эмне берген десе, көчүп конуп жүрүү именно бергенде, алар бир үйгө байланган эмес. Ушул шаардан үй алып коюш керек, ушул жерге отурукташуу керек дегенге байланбасак жакшыбы дейм. Акчаң болсо, билимиң болсо, счетуңа салып коюп, Швейцарияга барып жаша бир ай Меккеге барып жаша, бир ай Германияга барып жаша. Эмне үчүн болбосун? Бир жерге эмне үчүн байланыш керек? Биз көчмөн элбиз, эгер түбүбүзгө кайта турган болсок, мына бактылуу адам жер кыдырып, дүйнө кезип, билимин колдонуп, тилин колдонуп эле жашаса болот. Бир жерге байланып, бир жерден 2 этаж үй салып койгондо бакыт деген бул өтө эле чектелген түшүнүк го деп ойлойм, менин жеке пикиримде. Ошого 20 жыл бою, акыркы жылдарда ошого үй алалы, тигинин үйү бар, мунун үйү бар деп эле өзүнөн өзү комплекс болуп ушинтип жүргөндөрүбүз бар да. Бирок анын баардыгы сиздин жакшы балдар тарбиялооңузда, сиздин өзүңүздүн жеке бактылуулугуңузду табууда түккө турбаган нерсе экендигин билесиз, Кудай буйрса деп ойлойм. Анан баягы эмгек, аракет дегенге караганда, мисалы кимдир бирөөнүн огородунда гүл жайнап турат, бак шакалма, а кимдир бирөөнүкүндө какым өсүп турат дегендей да. Кичи өсүп турат. Ал дагы бар. Бирөө какым айдаган, бирөө гүл айдаган дегендей да. Анан эмгек албетте ар бир нерсенин жыйынтыгын берет. Бирөө бир суткада 20 саат иштеши мүмкүн. Анан ал жакшы жашайт. Анан бирөө жата берип эле, болмага садака берсин, болмага зекет берсин деп жашоосун бирөөнүн үстүнө жүк кылып артып коюп, өзү ийиңдеринен бутун түшүрүп, салаңдатып отуруп алып, 40-ка чыкса, 50-ге чыкса дагы бирөөлөрдү милдет кылып жардам берип кой Кудай үчүн дегендер дагы бар. Ооба, бул бир жагы. Бирок экинчи жагы дагы бир жолу эскертейин, баары бир бай болсоң дагы сен Аллахтын каалоосу менен бай болдуң.
келүүчү. Бирок байлыкты биз жакшы нерсе деп өлчөгөнүбүздүн өзү туурабы? Байлыкты жакшы деп биз эмне үчүн чечип атабыз? Бирок байлык сага сыноо болуп калышы мүмкүн да, эгер сен аны туура пайдалана албасаң. Байлар да ыйлайт деген сыяктуу. Албетте, эгерде акчасы көптөрдүн да маселелери көп экендигин. Бай болуп туруп сен Аллахты тааныбасаң, бай болуп туруп сен адебиң жок болсо, бай болуп туруп адамдарды кемсинтсең, бай болуп туруп адамдарга жакшы мамиле жасай албасаң, бай болуп туруп балдарың агрессивдүү болсо, аялың ыйлап атса, ата-энең сенден сый урмат көрбөсө деген сыяктуу аябай көп маселелер чыгат. Ошол байлыгың балким кредиттен, проценттен алынган байлык болсо, Аллах таала арам деген, анын баардыгы сага бул дүйнөдө жакшы көрүнгөнүң менен акыретиңде жазалуу болуп калышы мүмкүн да. Ошонун үстүндө ойлонсок, менимче туура болот. Аллах бере турган рызкым менин бар болсо, анда мен отура берсем деле келет турбайбы деп атпайбы? Жок. Аллах таала рызкыны бергенде, мисалы, чымчыктарга да рызкыны берди да, бирок анын уясына алып барып холодильникте алып коюп, анын ичине чегирткелерди жүктөп койгон жок да. Чымчык учуп барып издеп, ошонун күнүгө эртең менен билбейт кайсы жерден эмне табат, бирок чыгат. Чыгат, аракет кылат, издейт, учуп барат, кандайдыр бир өзүнүн энергиясын кетирет, көзүнө майын кетирет деген сыяктуу аракет кылат, аны суудан балыкты алып чыкса дагы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Рызкыны сен үйүңө бирөө алып келип эле тарелкаңа, алма ушу оозума түш деп эч ким бычак менен кесип бербейт. Аракет кыласың, аласың, бирок аларда ошол жолуна көз чаптырасың. Арам жолбу, адал жолбу, процент эмеспи, кредит эмеспи деген сыяктуу нерселерди бир карап коесуң да, адал рызкым экен, альхамдулиллах деп алып кетерсиң. Бекеринен ушул эмнеге болбойт дегендерди карап көрсөңүз, ал жөн гана ушул адамдарга пайдалуу болсун деп кредитти эмнеге болбойт кредит алсак депчи. Анан кредиттин аягынан кандай маселелер чоң чыгып аткандыгын билип атабыз, көрүп атабыз. Ошондуктан болбойт десе, анан эмнеге болбойт экен, анан эмне деп өзүбүздү алдап жүрө бербестен, чынында болбосо анда башка жолдорду издейли деген нерселер бар экен да. Аллах таала айткан нерсенин баардыгында биз үчүн жакшылык бар. Аллах үчүн бар эле адам во благо человечества. Бул жаман, жакшы деген нерсе жок да. Аллахта бир гана хикмат, даанышмандык бар деген сөзү. Бизге зыян, анан пайда деп гана биз өзүбүз бул жаман, бул жакшы деп билебиз. Бул биринчиден. Экинчиден, Аллах менен анын пайгамбары Мустафа алейхиссалам айтса, биз аны талашып тартышпай ишке ашырышыбыз керек болот. Эгерде биз өзүбүздү мусулман деп эсептесек. Ошол эле учурда кыздар дин ушунчалык коркунучтуу. Өткөндө бирөө айтат да, жол салынгандан кийин кандай сөздөрдү айтышым керек, кандай жүрүшүм керек деп. Албетте жакшы жүрүшүбүз керек болот. Жол салынсаң дагы, салынбасаң дагы биз адебибизди оңдоп, күнүгө, көчөккө, башка, бүгүн биз башкабыз дегендей жакшы нерселерди кылышыбыз керек болот. Анан ошол эле учурда изденгенибиз жакшы. Бир изденип өзүңөрдү тапканга, өзүңөрдү жаман жакшыны ажыратканга, себеби ар бир күнү биздин тандообуз бар экен. Биз тандап атабыз күнүгө. Бейиш тозок сыяктуу, сен мындай жол менен барсаң бейишке барасың, мындай жол менен барсаң тозокко барасың деген сыяктуу. Бүгүн күнүгө эртең менен сен турасың, туруп иш кылсаң да болот, турбай койсоң дагы болот. Курска жазылсаң дагы болот, жазылбай койсоң дагы болот. Тил үйрөнсөң дагы болот, үйрөнбөсөң дагы болот. Телевизор көрсөң дагы болот, көрбөсөң дагы болот. Баардыгы өзүң үчүн. Баардыгы ал тургай пресс кылсаң сенин курсагың жашынакай болот. Тиги физкультура жасасаң сен остеохондроз болбойсуң деген сыяктуу. Баардыгы өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан күнүңүздөрдүн сонун өтүшүн каалайбыз. Аллахым баарыңыздарга жакшы ниетиңерге жараша сонун нерселерди берсин. Биз кыргыздарды аябай жакшы көрөбүз, дүйнөнүн халкын жакшы көрөбүз, дүйнөнүн мусулмандарын жакшы көрөбүз. Эң негизгиси элибизде билимдүү, маданияттуу, тар түшүнүктөгү эмес, кенен түшүнүктөгү адамдар болсун. Амин.